Мыйзам абдан керектүү мыйзам. Бүгүнкү айдоочулардын айдап аткан, кырсык учуруп аткандардын баарын жоюу максатында бул мыйзамды колдоп берүүгө аракет кылайлы. Экинчи окуудан да карап чогуу иш алып барайлы. Кээ бир өзгөртүү жерлери бар экен. Анан Эркебек Жумабекович, айтыңызчы, муну 2021 жылы ушул жол кырсыгынан жабыркалагандардын саны канча болду? Усак болсо мен жооп берсем, 2021 жылы тилекке каршы бардыгы 7439 жолуна кырсыгы катталып, андан 868 киши налып болгон, каза болуп, анан 11137 адам жаракат алган. Бул 2011 жылы. 2021 жылы. Быйылкы жылы болсо, 8 айдын ичинде бизден катуу чараларды көрүп, өзүңөр билгендей, урматтуу президентибиз жарлыгын ишке ашырганга көп аракеттерди көрдүк. Бүгүнкү күнгө болсо, ушу каза болгондордун саны 27% азайды. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу. Ушундай эле жаракат болгондордун да саны, общий ДТПнын да санын азайтканга жетиштик. Бул бирден бири болсо, жана көп укуктарды бизге кайтарып берди. Жана Улукбек Зуркубаевич айткандай, жана автошколдордун баарын текшерип чыктык. Айта кетсек, ушу болгон 270 автошколдун текшергенде 22синде эле ушу нормаларга жооп берет экен да. Канча адам каза болду бүгүнкү күнгө чейин? Бүгүнкү күнгө чейин 403 адам каза болду. 403 адам, Тонировка маселеси боюнча бюджетке бүгүнкү күндө канча акча түштү? Бүгүнкү күнгө бир 70 миллиондон ашык акча түшүп калды. Аны так маалыматты мен сизге берип коеюн. Ал башка подразделение берчү эле, ошон үчүн менде так маалымат жок экен. Биз муну тонировканы киргизгенде ошол жол кырсыгына эч бир баягы влиять этпейт деген маселени көтөрүп айттыңыздар эле. Анан мына 8 айдын ичинде эле ушундай көрсөткүч болуп атат. Бул кандай деп чечим чыгарабыз эми? Тонировканы өзүңөр билгендей биринчи июндөн баштап берилип баштады. Андан бери биз атайын статистика жүргүзүп атабыз. Ушу алдыңкы айнектери тонировка болгон автоунаалар канча жолуна кырсык калып. Бүгүнкү күнгө чейин андай фактылар катталган жок. Именно ушу тонированный машиналар жолуна кырсыктарга катышып, жаракат алып же каза болгондор фактылар аныкталган жок. Бир дагы автоунаа катталган жок? Азыркы чейин катталып элек. Рахмат. Сиз дагы ушул жазында биз апрелдин аягында эсимде болсо ушул комитеттен ушул жеңил автоунааларды, таксилерди мындайча айтканда лицензирование июндун аягына чейин алып келип мыйзамды өткөзөбүз дедиңиздер эле. Сиз өзүңүз убада бердиңиз эле. Бүгүнкү күндө мынакей дагы деле мыйзам кирилек да? Жакын арада алып келебиз. Анткени ал мыйзам чоң мыйзам болуп калды. Анан жанакы айыруу керек болуп калды. Анализ регулятивного воздействия деп коет. Ал өзү эле жарым жыл убакытты үнөмдөйт экен. Ошон үчүн ушундай болуп калды да. Азамат Бакирович, эми сиз офицерсиз да. Айткан сөзгө бекем туруш керекпиз. Анда айтыш керекпиз, биз жаңы жылга чейин алып келели деп бул мыйзамды. Мынакей ушул эгерде ушул лицензированияны эртерээк берсеңиздер, ошол жерден баягы медициналык жактарын ошол айдоочулардын текшерсек, кырсыктын азаюусу да абдан жеңил, мындай азыраак болот беле деген ниеттебиз да. Буну эртерээк кыймылдатышсыңар керек эми. Лицензирование бериш керекпиз. Буну иш алып барып, чогуу бир иш алып барайлы бул маселе боюнча. Мен кесиптешим Улукбек Зулпукарович да айтпады, ошол Абхазиядан, Армениядан келген машиналар боюнча ушул маселени да жазында көтөргөнбүз. Мына сиздер эми карап атасыздар да бул маселени. Бүгүнкү күндө мына жол эрежесин бузушуп атат булар. Бул камерага да фиксация болбойт экен. Сиз ошондой эле айттыңыз эле, мына чек арадан кирип келип атканда убактылуу номер берейли деп. Туурабы кесиптештер? Дагы деле мынакей убактылуу регистрация кылып атабыз. Алар бирок баары тең убактылуу регистрация өтпөй атат. Азыркы учурда фактылар бар. Убактылуу регистрацияга туруп, ошолорго штраф барып атат. Андай фактылар да бар. Бирок баары турбай атат. Ошонун баарын койдурганга азырден чоң широкомасштабный иш жүргүзгөнгө атайын чогулуп, жумушчу топ менен иштеп атабыз. Андай жанакындай бар. Келип туруп, уже
законопослушнийлер келип өзлөрү временный учетко коюп, аларга штраф барып атат, когда они нарушают. Болот ал камера болсо, российский номер болобу, абхазский, любой номердон эмеси функциясы бар, распознает он. Таанıyт да, таанып аныктап. Болду анда распознавать этсе, буга чейин эмне сиздер мындай рабочий группаны эми түзүп атасыздар? Жаздында эле тапшырма берилди, тезден аткарбайсыздарбы ушул маселенин баардыгын? Жаздан бери иштеп атат, жанакындайлар бар. Мына бүгүн ишке кирилекти ал маселе. Мына сиз айтып атасыз, өзүңүз жогоруда айтып кетти дедиңизби? Мына бүгүн карайлы деп атасыздар. Сиз баягы Кыргызстандагы жол эрежесине сиз жооптусуз да. Ошон үчүн Азамат Бакирович, мындай сиз дагы бир аз аракет кылайлы, биз дагы жардам берели. Сиздердин мыйзамдарды алып келип атасыздар, биз сиздердин мыйзамыңыздарды толук кандуу өткөрүп берип атабыз. Жардам берип атабыз. Ошон үчүн элибизге, журтубузга бир пайдалуу аракет кылсак, мындай жакшы иштерге себепчил болуп калайлы. Рахмат сизге. Рахмат Бакытжан.